Гөр коонун тукумдары. Авторы Асанбек Кулманбетов. 7 bölüm. Айжамалдын башын тизесине жүлөп, "Берекем, Айжамал, эмне болду? Көзүңдү аччы, эсиңе келчи, Айжамал дейм", деп жаакка акырын чапкылап аткан Сыдык. Аңгыча көзүн ачкан Айжамал Сыдыкка суроолуу карады. Кайра Сыдыктан сурады. "Эмне болду? Билбейм эмне болгонуңду. Мештин жанында отурдуң эле. Бир убакта карасам, өзүңчө эле кобуранып атыпсың. Ошол бойдон жыгылып калдың. Бирок болбой эле кобуранып аттың". "Эмне деп кобуранып аттым? Ким билет? Баягы эле врачка жинин келгенин айтып аттың. Бир убакта жан жериңиз кыймылдабагандай болуп, бырча-бырча тилинген. Ишенбесеңиз караңыз дедиң. Ошол бойдон таптакыр эле эссиз жатып калбадыңбы? Дагы жакшы. Болду эми. Врачты көп эле ойлоно бербечи. Эң башкысы, сен маңдайыма күлүп отуруп калбадыңбы?" Айжамал алдан эмени эстегенсип, анда врач даана жазасын алды. Биротоло анги болмок түгүл, эркектигинен ажырады, деди. "Аны кайдан билесиң?" деди Сыдык. "Билем", деп күлүп койду Айжамал. "Кызык. Кантип билесиң?" Түшүмөн аян берди. Көрөсүң го, так ошондой болот." Эртең менен врачтын аялына кат алып келип беришти. Анда: "Эже, жолдошуңуз катуу ооруп жатат. Киши жокто өзүнүн бетин, жан мүчөсүн лезвия менен тилгилениптир. Эми бир эле нерсени көрсөтүп, көрүнгөндү сүйлөп, жөөлүгөнсүп атат. Сиз жанына келип, алаксытып көрүңүзчү. Балким, сиз жанында болсоңуз өзүнө келер. Антпесе оорусу күчөп кетпесин. Келип калыңыз", деп жазылып турган катта. Катты окуп алып, өзүнүн бетин, мүчөсүн лезвия менен тилип салыптыр деген жери мээсине жеткенде кагазды ыргытып ийди. "Yak окуй. Эмне дейт? Эмне деген кылыгы я? Жанагы келиндин каргыш тийип атканбы я?" деп кобуранып алды. "Ушуну көрмөк, колуна эле шал тийсечи, эми эмне болот я?" Ал күнү 1-2 кошулуп, участковый врач жинди болуп калыптыр. Айжамалды зордуктамакчы болом деп, биротоло жинди болуп калган окшойт. Мүчөсүн кесип ыргытыптыр. Аны угуп, аялы дагы жинди болуп кала жаздаптыр, деген ушак өрөөндүн малчыларына тарап кетти. Врачтын аялы палатага киргенде күйөөсү жалдырап шыпты тиктеп жаткан. Көз кыйыгы менен карап койгону болбосо кебелген жок. Аялы жанына барып: "Кантип калдың?" дегенде жабуусун өйдө тартып чүмкөнүп алды. Аялы дагы бир саамга үнсүз туруп калды дагы жабуусун ачмакчы болду. "Эмне, сынайын деп келдиңби? Табалайын деп атасыңбы?" деп кыйкырып ийди врач. "Ботом, кыз боозуп энесин коркутат болосуң да. Дагы эле мен түтөм сага. Кана, жөн турчу", деген аялы жабуусун ача берип, врачтын бетиндеги майда тиликтерди көрүп, көзү чакчая түштү. Атайын байкамакка жабууну өйдө көтөрө, ылдый жагын дагы ачып жиберди. Аялынын колунан жабуусун тартып алып, өзүн жаба берген врач ого бетер кыйкырып кирди. "Жогол, көзүмө көрүнбөй. Сага бирөө айткан го, күйөөң эч нерсеге жарабай калды деп. Көрүп ал, десе керек. Ишиңен табанганып, көрөйүн деп атасыңбы? Эми көрдүңбү? Табангандыбы? Кете бер, артыңды карабай. Менин керегим жок эми. Бар кет." Күйөөсүнүн улунуп жулкунуп кыйкырап атканын көрүп, биротоло түңүлү түштү. Бирок кантмек, түтмөк беле. "Кантесиң? Жаш бала болбосоң карманбайсыңбы? Сага ким айтты? Биротоло жарабай калды деп. Артыңда балдарың бар. Мен турам кашыңда. Жөндөн жөн эле өзүңдү кемсинте бересиңби? Кайдан билесиң? Кесилген жериң бүтө бер, айыгып чыгарсың. Эч нерсе эмес, айыгам дебейсиңби?" деп атты аялы. Аялынын сөзү улам табалап, какшыктап аткансып, бекем чүмкөнгөн врач колдору менен жаңсап кыйкырып атты. "Жогол, жогол дейм. Табанганып, күлкүң келип атабы? Эми көзүмө көрүнбө. Жолуң ачык. Мен болсом болоорум болуп, боемганды. Эми 2 катын бир төшөктө жатмак беле. Кете бер." Аялы болбой көөшөрдү. "Койчу эми, акыл эстүү эле адам эмес белең. Анан бат эле ушинтип жаш баладай болуп каласыңбы? Ооба деп жатам сага. Эми биротоло жаш баламын." Аялы күйөөсүнүн биротоло айнып калганын түшүндү. Заманасы кууруп, эмне кылаарын билбей кетти.
эптеп алдамакчы болду. Кана, эмне болду эле? Айтып берсең. Эмне үчүн кескилебейдиң? Эмне үчүн экенине ишенбек белең? Өзүм кескилебей эле башка кескилегенин айтсам ишенесиңби? Ишенбейсиң. Эмне үчүн ишенбейм? Ишенем. Айтсаң? Айтпайм. Айтсаң эми? Жана Айжамал деген неме кести? Эмне? Кайдан жүрүп сага келип кесип кетмегеле? Көрдүңбү? Ишенбейсиң айтканыма. Ал түшүмдө көрүндү. Түшүмдөн тилгиреп кетти. О, жок. Эсиңе келет экен десе, биротоло жөөлүйсүң да. Мына, айттырдың эле, ишендиңби? Жок, ишенген жоксуң. Эми биротоло жогол. Көзүмө көрүнбөй жоголуп кет. Враштын аялы оозун басып шулуктоп кирди. Көзүнө Айжамал көрүнгөндөн кийин Айжамалдын каргышы тийгенине көзү жетти. Жап-жаш келинди кордомокчу болсоң, анан кантип анын көз жашынын убалы тийбесин? Рас, минтип акылынан айнып калсаң, айыкмайынча сен дагы үйгө келбей эле кой. Ушунчалык каргышка калып аткандан кийин, демек, напсиңди агытып, күч колдонуп, кордоп койгон экенсиң. Эми ошону билип, угуп туруп, дагы күйөө атамак белем. Кантейин аман эле бол, деп ойлоду. Аялы чыкканда оорукананын башка врачы тосуп алды. Эмне болчудай деди. Билбейм, айта албайм. Кете берейин. Балдарыма барайын. Атаңар дарыланып жатат. Жакшы болуп калыптыр. Эми айыкканда келет, деп барайын. Аны силерди Кудайга тапшырдым. Колуңардан эмне түшсө айыктырып берерсиңер, деген аял сыртты көздөй илкип басты. Тоодогу малчылардын доктору жинди болуп кетиптир. Жиндилиги ошо да. Өзүнүн бети башын тилгиреп, анан дагы жан мүчөсүн кошо тилиптир да. Анан аны өзүм тилген жокмун. Сыдыктын аялы Айжамал тилди деп атыптыр. Кудай атоо, байкуш келинди дагы жөн коюшпайт экен го. Баса, антип өзү тилгилеп коюп, Айжамалдан көргөнүнүн себеби дагы ошол враштын өзүнүн кылгылыгынан улам болуп атат да. Враштын өзүнө гана сооп болот. Кантип жинди болбосун? Ал мончоктой эле болгон бирөөнүн жарын эшитип барып баса калып атса, Кудайдын көзү бар эмеспи? Бирөөнү ооргатса, өзү барып түшөт ошентип. Андайдын баарын угуп көрүп аткан Сыдык байкуш кантип атат болду экен? Эзели жакшылык көрбөгөн неме. Кирерге жер таппай атат го, Аны бир айтасыңбы, эки айтасыңбы, Айжамалдын карышкыр экенин аныкташ үчүн айылдын милициясы жанталашып чуркап жүрөт дейт го. Кудайга жакпаган ишти кылып, хулигандарды тыйганын ордуна. Аял участковыйды дүрбөткөн жанагы шоопур Касым турбайбы? Баягы казылган көрлөр Касымдын баласын жара тартып, Усу ферманын кызын мүрзөгө көмгөн көркө ошол Айжамал. Анткени Айжамалдын карышкырга айлана каларын көргөм деген имиштерди ошол Касым тараткан турбайбы? Ой, андай болсо Касымга далилдетип, Айжамалдын көр казган көркө экенин таап чыгыш керек. Анда эле Айжамалдын терисин тескери сыйрыса болот. Болбосо байкуш келинди жөнү жок эле ушакка кабылта берген кантип болсун? Бир чети антейин десең, жанагы эле доктор баса калганда да Айжамал карышкырга айланганын доктор кантип көрөт? Эл ичиндеги ушактан улам Айжамалды карышкыр экен деп айтып койсо боло берет деген да, актаныш үчүн. Айдагы ким билет? Шумдугун коргордуку десең, эл оозунда элек жок деген дагы чын эмеспи? Деген сөз айылдын эки киши кошулган жеринде эле дуулдап турду. Мындай дембедем ушактар унутулуп келатып эле жаңырып турар эле. Аганчалык жаңырып угулган Айжамал жөнүндөгү ушак Касымдын жүрөгүн титиретип, тынчын алчу болду. Айрыкча өзүнө тиешелүү сөздөрдү укканда уктай албай калат. Милиция айтты эле: "Ай Касым, кайдагы бале ушактарды таратып жүрөсүң? Бир кезде балаң үчүн ызаң ачыдабай айтып койгондурсуң. Эми ошону мойнуңа алып, калп деп койсоңчу. Бөөдө бирөөнүн бетине көө жабылбай, өзүң дагы тынч болосуң", деп Сыдыктын бир туугандары дагы айткан. А Сыдыктын иниси чубакко таптакыр эле жек көргөн көзү менен карап сүйлөшпөй жүрөт. Аялына айтса, анысы ишенбей, урушкан дагы күндөрү болду. Канткенде кулак мурду тынчырын билбей башы катып атты. Касым бүгүн дагы алаксып жол жүрүп чарчап келди. Эмнегедир көңүлү суз болчу. Колхоздун складына КамАЗын токтотуп коюп рульга отурган бойдон көзү илине түшкөн. Бир убакта: "Ой, койдум, башкаларыбыздын жанын кой", деп бакырып ойгоно калды. Көзүн ушалап, жанында эч нерсе көрүнбөй, өзү рульда отурганын көрүп, эс ала түштү. Ошо ойдон бир топко рульга башын жөлөп, шалдыра отурду. "Түшүрүп бүттүк, айдайсыңбы?" деген склад башчынын сөзүн угуп,
машинесин от алдырды. Үйүнө кирип, балдарына деп ала келгендерин Нурмирага карматты. Демейдегидей эмес. Үй бүлөсү менен суз учурашканын көрүп, Нурмира унчукту. Бул эмне? Кабагыңа кар жап салганбы? Аябай чарчагансың го. Же, эч нерсе деле болгон жок. Келе, тамагыңды берчи, деди Касым. Ошол элеби? Тамак даяр. Жана эле бышырып келип калабы деп чыгарбай турганбыз. Азыр, деген Нурмира тамагын даярдап кирди. Бирок тамак ичип атканда Касым ойлуу отурду. Көп унчукпайт. Анда-санда үшкүрүнүп үй атты. Нурмира анысын байкаса дагы билмексен болуп коюп аткан. Качан гана төшөгө жатышканда Касым жүрөгү өйткөнүн айтып кирди. Билбейм, кече көңүлүм ачылбай койду. Уулубуз эле эсиме түшүп туруп алды. Анан жана складка келип токтогондо отурган бойдон уктап кетиптирмин. Кабинада уулум отурат. Ал быдылдап мага бирдемелерди айтып келаткансыйт. А мен угуп алып өзүнчө ыраазы болом. Бир убакта: ата, мени Көркөөгө жем болушума сиз күнөөлүү болдуңуз. Аларды талаага таштап салбай, үйгө алып келип баксаңыз, мындай болбойт болчу, дейт Кудай атуу. Аңгыча уулумду бери тартып, кучактайын десем, Кудай бетин салбасын. Баягы Айжамал отуруп, бөлтүргүн кучактап алыптыр. Ал эмне дейт дебейсиңби? Мына, бул баламды сен өлтүрттүң. Ошон үчүн сенин балаңды мен өлтүрдүм. Эми да жөн жүрбөй атасың. Азыр сенин жаныңды алам. Андан кийин үй бүлөңдү. Деп эле мени көздөй атырлат. Ошол жерден чочуп ойгондум. Кызык. Ушу Айжамал каршкыр дегениңди койбодуң. Ошол ойго өзүң дагы катуу берилип алсаң керек. Анан түшүңө кирет да, деди Нурмира. Эмне кылсам я? Билбей да калдым. Азыр бир ой келип турат, деп Касым оозун ачып жегича эшик тарсылдап калды. Азыр бир ой келип турат. 7 түндөгү тарсылдакка Касым менен Нурмира селт этип, жок угандай тура калышты. Жаңы эле жаман ойго бериле түшкөн Касым Көркөө каршкырды элестетип алды. Денесин муздак тери басып, коркконунан мууну калчылдап чыкты. Шашканынан шымынын багалегин таппай, тапса бутун сала албай, карбаластап калды. Эшик дагы тарсылдады эле. Касым: кимдеги? 7 түндө ким болуп кетти? Тынччылыкты алып, деди Нурмира жарыкты күйгүзүп. Эшикке чукулдап унчукту. Ким бул? Мен эле. Мен деген ким? Участковыймын. Касым байкеде жумушум бар эле. Азыр, деп койду да Нурмира Касымга келип: участковый экен. Эмне бале болуп кетти экен? Же дагы Көркө оңор жөнүндө сураганы келди экен? Деле ач кулактан тынч кулак дейт. Билбейм деп койсоңчу, деди. Касым унчукпай барып эшикти ачып, участковыйды үйгө киргизди. Каске, 7 түндө тынчыңды алганымды кечирип койчу. Эми биздин жумуш ушул экен. Анын үстүнө сени күндүз кармаш кыйын турбайбы? Деди участковый отуруп атып. Касым ментти. Биз деле жаңы эле жатканбыз. Эч нерсе болбойт. Жайчылык элеби деги? Жайчылык эле. Баягы эле да. Начальник дагы билип калды эле. Бир жансыл кыла албасаң, жумушуңду өткөр, деп жанды койбой атат. Эртең бир нерсе айтып барбасам, кабинетинен кууп чыгабы деп корком. Баягын кайсы? Жанагы Айжамал жөнүндөгү. Мен тоого атайын бардым эле, ошон үчүн. Бирок эч шек шыба биле албай койдум. Атүгүл төркүнүн дагы айтпай койду. А доктор болсо каршкырга айланганын көргөм дейт. Кантип дайынын билиш керек, билбейм. Сиз да анасын айтып бербейсизби? Кайсы жерден көргөнүңүздү Айжамал анда кандай абалда эле дегендей. Нурмира чайыр даярдагыча Касым эч нерсе дебей отуруп калды. Участковый кайра сурады. Сиз Айжамалды бөлтүрүү менен кайсы жерден жолуктурдуңуз эле? Бир саамга үнсүз турган Касым ментти. Эми ушул сөз мени тажатып бүтүрдү. Кайдан дагы айта койгонумду билбейм. Кайдагы жомокту айтып, бөөдө келинди дагы ушакка кабылтып. Деп эле эл мени жаман көрүп атат. Мындан ары Айжамал кайдан келгени белгисиз болгондуктан, анын бөлтүрүгү бар үчүн, жанагынтип наристемен айрылганым үчүн жөн эле болголоп кеп кылып койгом. Аны эл бирге экини кошуп ушак кылып кетиптир. Деген сөзүмдү айтып коеюн. Кулак мурдум тынчысынчы. Экинчи сен дагы ал жөнүндө мага сурак жүргүзбө. Ушинтмек анан. Ишти чийлешкен эмнеси? Деп ойлогон участковый дагы унчукпай отуруп калды. Бир маалда Касым: кайра минткениң чатак болуп атат. Эртең мен начальник милицияга Касым калп айтып, болголоп эле айтып салыптыр десем, рапорт берейин.
Сен ошондо түшүнүк кат бер. Анан билесиңби эмне болот? Жөнү жок ызы-чуу кылып, милицияларды убара кылып, баягы көлдүк мал издеп жүргөн, атка сүйрөлүп өлдү деген адам дагы атайын Айжамалдын дайынын билиш үчүн жөнөтүлгөн чекис болчу билсең. Сенин калпышагың үчүн, ошончолук убаракерчилик үчүн жоопко тартыласың. Калп күнөө жапканың үчүн дагы кылмыш иши козголот. Анда кантесиң? Бир эле болгондо 3-4 жылга кесилесиң. Ошол жакшыбы сага? Андан көрө чындыгын, болгонун болгондой эле айтып бергениң оң. Бирок далилдүү болуш керек. Мына, көрдүңбү? Мен эмне айтсам дагы далил керек болот. А менин айтып койгонумда эч далил болбогондон кийин өзүмдү кыйнап эмне кылмак элем? Ошон үчүн жаз десең жазып деле берем. Түшүнүк катты. Башка бирөөлөрдү кошо кыйнагыча өзүм эле кыйналайын. Айжамал карышкыры менен чогуу айылга келип кеткенде карышкыры үчүн күйүп жанып, эсине танып калганы. Анан ал дагы айылга келип кеткенде эле Усуптун кызына бир аял жолугуп кеткени. Кайта кыз көмүлгөн жайдан ачылып калышы. Башкарманын итке таланышы ошондой ойго түртөт эле. Ошо Көркө Айжамал болбосун деп эле бир жерден кеп кылып койгом. Анан ал элдин оозу менен бир сөз 1000 сөз болуп кетиптир. Жаз десең ушуну жазып берем. Болбосо сенин деле жаның тынчыганы жакшы эмеспи? Бир бале кылып жаап койбойсуңбу? Ошондой де. Жабыш кыйын. Мен айла жок экенинен сенин айтканың боюнча рапорт берем. Ансыз да жумуштан сен үчүн бошоп калгым келбейт да. Бирок болушунча тынч жабууга аракет кылам, деди участковый. Ортодогу жымжырттыкты Нурмира бузду. Силердин колдон эле келет да баары. Мындай майда бечек иштер оңой эле жабылат дешчү эмес беле? Айылдаш деле болуп калдык. Касымды ары бери чуркатып, сурак жүргүзбөй эле жаап койгулачы. Колуңардан келсе, кур койбойт элек. Керектелген чыгымды мал сал дегендей берет элек. Деге эле ушул ишти жаап салгылачы, деди. А участковый ойлонуп калды. Кийинчерээк эмнегедир сырымдын көз алдынан Айжамал кетпей койду. Айжамалды эстеген сайын Айжамалдар жашаган кыштоого бастырып келет. Таштан тизилип курулган короону, үйдүн кепенин калдыктарын карап турат. Эки жерде үйүлүп жаткан таштар турат. Биринде таш бараңга алынып, ачуу чаңырып атып өлүмгө учураган Айжамалдын чоң энеси бар. Бир таш үймөктө болсо, эки карышкыр көмүлүп жатат. Бакшы кемпир экөө келип киргенде Айжамалдын этегинин алдында күчүктөр жатканын сырым дагы көргөн. Бакшы кемпирдин кыйкырып өкүргөнүнө берилип кетип, кемпир менен кошо жөнөгөн. Анда кемпир түтүнмө түтүн кыдырып, кара кемпирдин кызы төрөп атат. Жөн төрөбөй болгондо дагы бирөө эмес, үчөө иттин күчүгү эмес, карышкырдыкы. Бул катын карышкыр менен жалгашкан. Булар карышкырдын тукумдары экенин билесиңер. Акыры бул кызы дагы күйөөгө тийбей карышкырдан төрөп атат. Буларды таш бараңга алып жок кылыш керек. Антпесе адам тукумун коргулат. Кана, жүргүлө. Кара кемпирди, кызын, күчүктөрү менен кошо таш бараңга алып жок кылабыз, деп кыйкырып жүрдү. Эл деген кыйын эмеспи? Бакшы кемпирдин сөзүнө ээлигип, чогулуп калышты. Бирин-бири демитип жөнөп беришти. Жөө жалаңдап, атка учкашып, чиркешип, коктунун төрүндөгү кара кемпирдин кыштоосун карай бет алышты. Алдыда бараткан баягы кемпирдин үнү басылбайт. Эл журт, булардан арылбасак болбойт. Кара кемпирдин уул келини кутулуп кеткенин билесиңер. Алар айыл четинде эле жүрүп алышып, жалаң жаңы союлган сөөктүн жайын ачып, тытмалап жеген деген эмишти дагы уккансыңар. А түгүл аяк ченинде ээн жүргөн адамдарга кол сала башташпады беле? Анан заматта дайыны табылбай калган. Көрөсүңөр азыр. Кара кемпирдин ошол кутурган уул кызынын бир кызы бар эмеспи? Силерге айтып атканым, ошол кыз күчүктөрүп атканын өз көзүм менен көрдүм. А түгүл, мына, бул бала да көрдү. Ал кыз дагы бирөөнүн тукуму болгондон кийин бөрү менен жалгашканы белгилүү болуп калбадыбы? Дагы жөн эле кое берсек, ал канчык дагы бизге зыян кылат. Ал дагы адамдардын көрүн каза баштайт. Ушинтип тукумдан тукумга көркө боло беришет. Ошондуктан азыр капыстан барып, тукум курут кылышыбыз керек. Кара кемпир менен небере сөрөйдү таш бараңга алабыз. Жүргүлө, баскыла алдам, деп элде ого өтер дүрбүттү бакшы кемпир. Ошентип жабылып жөнөгөн эл жетип келишкенде кара кемпир гана эки жаңы туулган бөлтүрүк менен калган. Жаалданган эл үйдүн ичин өрттөп, дубалдарын кулатып кирген.
Чачы жайылып, жүзү ылдый жаш шорголоткон кара кемпирди 2-3 таш менен урганда эле үнсүзсүз кулаган. Кулап баратканда сырымды заардуу көз менен бир карап алып, узабай кал. Баарыбыздын убалыбызга сен калдың. Каныбыз уктатпасын, жашабагыр. Кайдан дагы сени үйүмө жолоттум эле. Бала болбой жерге кир. Бөрү тукуму баары бир кутулду. Бөрү тукуму курут болбойт. Акыры сен дагы бөрү тукумунан ит өлүмүн көрүп кал. Жашабай, деп кырылдап айтып алган. Ал кезде баары кеч болуп калганына, баарына өзү себепчи экенине көзү жетип, кирерге тешик таппай, желди тыя албай, өлгөн немедей кыймылсыз турган сырым аңгыча: "Бияка келгиле. Баягы кутурган уул келин сөрөйлөр биякта экен. Кара кемпир карышкырга айлантып туруп катып алыптыр", деген бакшы кемпирдин үнү угулган. Сырым дагы ал жака жетип барганда байкуш макулуктар улуп уңшуп таш алдына калып бараткан. Эми гана өзүнө келген сырым: "Жок дегенде Айжамалды сактап калайын. Эптеп тиги теңир тоону көздөй ашып жиберейин" деген ойго келип аттанып жөнөгөн. Үйдөн өйдөгү коктуну өрдөп барган. Бадалга жамынып көпкө турган. Оюнда Айжамал көрүнүп калса чыга калмак. Бирок эч нерсенин шегин биле албай койгон. Жедеп тажаган сырым бир арчанын түбүнө жатып, улам көзү илинип кетип, кайра ойгонуп атып таң атырган. Аңгыча капыстан көзүнө бир караан чалдыга калды. Ал караан кара кемпирдин короо жайынын үстүңкү бетинде, улам ар кайсы бадалда жамынып, сарайды көздөй жакындап келаткан. Анын Айжамал экенин биле койду. Аттанып жөнөдү. Ошол учурду эстегенде сырымдын тамагы буулуп, ыйлачудай болуп кетет. Андай өзүнүн абалын көрүп, бир жылдан бери унута албаганын сезип, Айжамалды ушунчалык жакшы көргөнүн билди. Көз көрүнө ажыраганын эстегенде өзүнө өзү кыжаалат болуп кетет. Ошондогу ызы чууну көз алдынан жогото албай койду. Айрыкча качып кеткен Айжамалды таң атканча издегени, эртең менен сарайдын үстүңкү бетинен көрө калганын унутпайт. Ошого уда эле оюна бир нерсе келе калып, кепесине кирип барып, күрөк чукугу чалды дагы жылга өйдө, жолдун өрүнө карабай, кайра камчыланып, дикилдетип жөнөдү. 2 күндөн кийин кара кемпирдин кыштоосунан каптал жол менен чыккан тоонун кырында 3 мүрзө пайда болуп калды. Чылбырын сүйрөп, ээсиз барган атынан улам издеп жүргөндөр жаңы казылган мүрзөнүн жанынан жедеп, шай кетип, жер кучактаган боюнча тил оозсуз сулк жаткан сырымды таап алышты. Айыл ичинде бирди экиге кошкон ууду кеп жүрүп жатты. 2-3 кишинин башы кошулса эле баягы Касым милицияга суралып атат дейби? Ооба, баягы Айжамалды карышкырга куулма аял, койнунда бөлтүрүгү бар болчу. Ошол аял жанагы балекеттин баарын кылган деп ушак тараткан үчүн жооп берип атыптыр. Милициялар ошону далилдеп бер дешкен тура. Анда жөн эле айтып койгом. Калп болчу дептир. Эми бирөөнү жаманатты кылган үчүн соттолот деп да атышат го. Атүгүл малчылардын доктору дагы Айжамалдын карышкырга куулганын көрдүм деп айткан экен. Антип айтышка биздин участковый кыйнаптыр деп дагы жүрүшөт. Деги түшүнүп да болбойт. Эми ошентип айткан үчүн Касымды соттотушса, бу милициялар аныгын билбей эле кыйнай беришеби десең? Эми эмне болот я? Байкуш келинди жаман уят кылып бүтүрүшмөй болду го. Айжамал өзү бирдеме дейт бекен, минтип жалган ушакка кабылган үчүн. Ким билет? Кантип эле жон калсын. Бетиме көө жабышкан үчүн жооп берсин деп талап кылат да. Түшкө маал убакыт. Айжамал короодогу бирин-экин малга чөп чар салып жүргөн. Аңгыча ылдый жактан машиненин үнү чыкты. Акыркы убакта киши көрсө дагы жүрөгү зырп этип алчу болгон. Бул жолу дагы дене бою дүркүрөп кетти. Үй жакты көздөй басып, ылдый жакты улам кылчактап атты. Аңгыча жеңил машине көрүнүп, бат эле жетип келди. Ичинен баягы участковый чыкканда Айжамалдын итиркеyi келип атты. Өзүнчө жипкиринип алды. Ошентсе дагы билгизбей күтүп алды. Участковый алыстан эле күлүп басып учурашты. О, жеңе, кандайсыз? Мени тосуп тургансыз го. Ден соолуктар жакшыбы? Байкем күүлү күчтүүбү? Малжан эсенби дегендей. Жаяктай сүйлөп келип, Айжамалды колдон ала силкинтти. Эңкее колунан өзүнө тарта бетинен өп койду.
Кайра кайрылып, айдоочунун колунан баштыкча алып, Айжамалга сунду. Бул сизге белегим. Алып коюңуз. Бияка келатканда эле кургол келишти уят көрдүм, деп сөз улады. Эч сыр бербей, бир калыпта турган Айжамал үй жака жаңсады. Кириңиздер. Үйгө киргенден кийин чай даярдалып, чайга отурушту. Бир топко чейин аркы беркини сүйлөшүп атышты. Чайга бата кылгандан кийин айдоочу сыртка чыгып кетти. Бир саамга үнсүз отурган участковый столдун үстүндө кагаздарын жайып, даярданды дагы Айжамалга унчукту. Жеңе, момундай отуруңузчу. Иштер бар. Мени кечирип коюңуз. Милдетимди аткарбаска аргам жок болуп атпайбы? Мурун эле ушундай нерсени күтүп аткан Айжамал өзүн бек кармай, сыр билгизбеген бойдон гөлдөлөнгө отурду. Үнүн жөн салды чыгаргансыды. Деги жан койбос болдуңар го. Дагы эмне иш таап келдиң? Эми иш мындай. Бая күнү доктор айткандай эле. Ой түшкө кирбеген нерсени айтышат тура, эл деген. Айылдан сөз чыгып атпайбы? Сиз Аксай тараптан ооп келгениңиз имиш. Айтор дагы болбогон сөздөр бар. Ушулардын чын бышыгын өз колуңуз менен жазып бериңиз. Болду. Айжамал бир кызарып, бир бозоруп чыкты. Бирок азыр чамынганы менен эч майнап чыкпасын билип турду. Болгону аяр мамиле гана керек экенин сезди. Күлүп койду. Эрмектегиси келгендер айта берет да. Дагы эмне деп атышат? Эң башкысы жанагы эле. Кашкырга айланарыңыз. Анан атүгүл мүрзө ашчу дагы сиз болушуңуз мүмкүн. Айрымдарга кол салгандагы сиз сыяктуу. Өзүңүз милисасыз. Анан эмне далилиңиз бар? Кимден уктуңуз? Кандай сөздөрдү? Кеп ошондо болуп атпайбы? Мен деле калп сөздөрдү айткан кылмыш иши болгондуктан ошону текшергим келип атат. Андай ушак чыгарган адамды соттотууга акыңыз бар. Ошон үчүн биз деле бул ишти козгобойт белек. Сизге атайын айтып, ички иштер бөлүмүнө билдирип, анан атайын кылмыш иши катары козголуп аткан үчүн келип атам. Бая күнкү окуялар андан бетер кошул ташыл болуп отурат. А сиз өзүңүз ишенесизби ошого? Эми мен ушунчалык назиктигиңизди, ажарыңыз төгүлгөн татынакайлыгыңызды, жутуп ичүүдөй мөлтүрөгөн жүзүңүздү көрүп туруп, ошол сөзгө ишенмек белем. Ар дайым мен сиз тараптамын да. Эмнегедир жалондуу сүйлөгөн участковый Айжамалга жакындай жылып, колун кармай калды. Көздөрүнө тигилип, ысык колдорун кое бергиси келбей, аз да болсо дагы жакындап, дагы сүйлөгүсү келип барат деле Айжамал өзүн алаксыта колун тартып алды. Сиз иш боюнча эле келесизби? Же мага ар кандай суроо берип, башыма чыгайын деп келесизби? Деди ордунан умтула. Коюңузчу. Кантип эле? Жөнү жок башыңызды оорутмак элем. Ушунун баары иш болуп атпайбы? Анан сиздин ушунчалык ушактарга кабылганыңызга жаным кейип атат. Дегеле биротоло ушунун баарын жаап, айдай жүзүңүзгө бөөдө көө жаптырбай, көңүлүңүздүн шат болушуна эле каалап атпаймынбы? Кийинки кезде ойлогонум эле сиз болуп калдыңыз. Колуман келген жакшылыгымды сизден аябай калайын. Мен жанагы бөөдө ушакка кабылткандарга каршы күрөшөм. Сиз мени түшүнсөңүз. Менин пейилим сиз үчүн ак, деген участковый кайрадан Айжамалды колдон алды. Өзүн көздөй тартып, өзү дагы тизелей жакындады. Ишенсеңиз, мен сизди жакшы көрүп калдым. Демимди суутпай угуп коюңузчу. Жашоодо өйдө ылдый болбогон эмне бар? Менин ысыган боюмду суутпаңыз. Сизге көп жакшылыгым тиет. Сиз ушундай ажарлуусуз, деп барып кучактай калды. Бекем кыскан боюнча гөлдөлөнгө баса жыгылып, аптыга аймалап кирди. Канчалык бошонууга далбастап, бети башын ала качканы менен участковыйга алы жетпейт эле. Эми тигинин максатын түшүнө калды. Кыйкырып ийди. Туруңуз дейм. Бетиңиз жок экен. Мен сиз ойлогондой көрүнгөнгө койнумду ачкан эмесмин. Туруңуз сыйыңыз менен. Болбосо, тарамыштай тырышып, бой бербей аткан эмеге участковыйдын кыжыры келип чыкты. Эми тиштене минтип кирди. Болбосо эмне кыласың? Мен сени жакшы көргөнүм үчүн ушуга баратам. Сенин эмнең коромок эле? Андан көрө сен сыйың менен бол. Ысыган боюмду суутпасаң, жамандык көрбөйсүң. Болбосо, иш менен келген мага кол көтөрдү деп дагы иш козгойм. Биротоло сотко ишиң өтсө, өзүң эле жаман болосуң. Атүгүл сендей кылмышкерди жашырып жүргөн үчүн күйөөңдү кошо каматам. Айтып коеюн, экөөң тең түрмөнүн түбүндө чирийсиңер. Андан көрө
Көзүн кумарга болгон эңсөө тумандаткан участковый Айжамалдын колун бекем кушура, оозун оозуна жабыштырып, бир колу менен денесин сыйпалап кирди. Колун уламылдыйлатып, шымын чечип баратып, эч нерсеге түшүнбөй калды. Кандайдыр бир чексиз күч далдан апчыгансыды. Айжамалдын үстүнөн силкип алды. «Сыдык!» деген ачуу сезим, Сыдыктын кумсарган өңү, сунулган мылтыктын оозу көрүнө калгансыды. Акылына келип келбей, Айжамалдын үстү жагынан кол сунса жетчүдөй абалда асылып турганына таң кала түштү. Сыдыктын ушунчалык күчтүү экенин сезе, «Өлдүм!» деген ой башына келе көзүн бекем жумуп жиберди. Тамдын бооруна жерге былч эттере уруп жибербей, салаңдаткан бойдон кармап турат. Денесин коркунуч бийлеп, сезими өлүп бараткандай болсо дагы башын эки жака буруп, Сыдыкты көрө албады. Жан жагынын баары бош эле, эч ким жок болчу. Аңгыча шолоктоп ыйлаган Айжамал ордунан оонап тура, жөргөлөй бурчка барып тыгылды. Ошондо гана көлдөлөңдүн үстүнө күп этип түштү. Жаны оозуна келе түшкөнсүдө. Эми жанагы күч силкип туруп чалкасынан салды. Ошондо гана участковыйдын көзү чакчайып кетти. Үстүндө жүзүн мап-майда бырыш баскан кара кемпирдин башы калкып турган. Аппак болгон бириндеген чачы салаңдап, участковыйдын мойнуна ороло баштады. Канчалык аракет кылганы менен көрүнбөгөн күч бекем кысып алган. Аңгыча мойнуна оролгон чач муунтуп кирди. Ошого уда эле калкып турган кемпирдин көзү күйүп, оозунан жалын чыгып, мындай үн чыгарды. «Акмак, жаным калсын десең ант бер. Экинчи Айжамалга тийишпейм де. Болбосо өзүп алың өзүңө. Кана, айт!» Участковыйдын тили күрмөөгө келбей, араң кышылдай минтти. «Макул, экинчи тийишпейм. Мени аман калтырыңыз. Жан керек бекен? Айтып коеюн, дагы бир жолу небереме Айжамалга сөз эле тийгизсең, соо калбайсың» деген үнгө уда кара кемпирдин элеси жок болуп кетти. Көзүн бекем жумган участковый «О Кудай, бул эмне деген шумдук?» деп кооранып алды. Ошол бойдон бир топко көзүн ачпай сулук жатты. Анан акырын көзүн ачып, башын көтөрүп, Айжамалды карады. Ал бурчта бетин жаап алып, ыйлап, калчылдап аткан. Ордунан козголуп, өйдө болгон участковый тизилип отурган бойдон Айжамалды тиктеп турду. Кечирчи мени. Экинчи сага жамандык кылбайм. Болду. Эми кетем. Экинчи келбейм. Баары калп, баары жалган дейм да, болгон ишти жабам. Кечирип койчу, Мен ит болдум. Эч кимдин оозунан чыкпасын. Менин ит кылыгым. Кечир, деп тизелей жылып Айжамалга чукулдады. Ал улам жылган сайын оозу мурдун жапкан Айжамал бүрүшүп, тиши шакылдап чыкты. Ага карабай жеткен участковый оозун бекем баскан Айжамалдын колун ылдый тарта берди эле, шилекей чачырата тиши шакылдаган иттин тумшугу көрүндү. «Аа!» деп кыйкырганга араң жараган участковый чалкасынан түшүп, эсинен таанды. Эки-үч күн издеп, суу жыгылган агалары жаңы пайда болгон 3 мүрзөнүн жанынан тил оосуз жаткан Сырымды таап алышты. Анын боорун ача беришип, тамырын кармашып, элдир-селдир соккон жаныбар экенин билишип, карбаластап калышты. Бирөөсү канжыгадан кол чаначка коюлган чалапты чечип келе калды. Сырымдын оозун ачышып, 2-3 тамчы тамчылатышты эле кылк жуткан Сырымга жан киргенсиде. «Сырым, көзүңдү аччы. Сырым, өзүңө келчи» дешкен агалары Сырымдын башын жөлөшүп, колдорун ушалап, дени боюн кыймылдатып киришти. Бир топко барып көзүн ачты. Чалаптан дагы 2-3 ууртап, дагы эле үнсүз шалдырап жатты. Бир убакта эсине бир нерсе келе калдыбы, айтор башын шак көтөрө калып, мүрзөлөрдү карады. Жанаша коюлган мүрзөлөрдү көрүп, эс ала түшкөндөй оор үшкүрүнүп алды дагы кайрадан көзүн жумуп, эсинен тана түштү. Качан гана улуу агасы алдына оңөрүп, кыям менен коктуга түшүп, кара кемпирдин кыштоосунун жанынан өтө бергенде көзүн ачты дагы талкаланып жаткан короо жайды бир карап алып: «Алтыным Айжамал, бир милдетимди аткардым. Эми кечир алсаң», деп күйрөнүп алды. Сырымдын агалары көп түшүнө беришпеди. Эмне үчүн кара кемпирдин кыштоосуна карап кечирим сурап атканы түшүнүксүз болчу.
Кайрадан көзүн сүзүп, ат үстүндө шалкылдаган сырымды бекем кармашып, төмөн жака кетип баратышты. Эртеси бири түшүнүп, бири түшүнбөгөн ага туугандары, ата-энеси катуу сурак калып атты сырымды. Жаныңа эмне күч келет дейм да? Андай эле кыштоону тазалагың келсе, сүйрөтүп барып, асканын аркасына таштабайсыңбы? Карга козгон тарпын калтырбай жеп кетмек. Ошону айтсаң, кара кемпирди 2 көрүк коосу менен 3 жерге кадимки адамдын жайындай жайгазып, көмдүм дегенин карабайсыңбы? Байкуш бала, асырым, алардын өлүмүнө мен себепчи болдум. Эмне болсо дагы бул милдеттен кутулайын дедим. Өмүр бою алардын арбагынын алдында каргышка калгым келген жок, деп атпайынбы? Кантсин, элди ээрчитип барып, ташбаранга алдыртканына кейип атпайбы? Аларга убал жок болчу. Жанагы бөлтүрүк тууган Айжамалды карасаң, тирүү калганын. Ошол кызын дагы жок кылыш керек болчу. Бала да боору ооругандыр. Айжамалды көрдүм, алыс кетти, деп айтпайсыңбы? Баса, бакшыны жарып, тытмалап жеп кеткен эмне болду экен? Ошол кыз куулуп барып, жара тарткан бекен? Болбосо, булар менен жети сиңишип калган бөрүлөр болуп, ошол кол салды бекен? Бөрүлөр өчүрсө жаман болчу эле. Эгерде булар менен канжаны сиңишип калган кашкырлар болуп, өчөшүп калды дегиче, Кудай урду дей бергиле. Ой, койчу болбогон кепти. Койчу дейт. Койсо анда жанагы Айжамал деген неме кайдан жүрүп бөлтүрүктөрөп жүрөт? Ошону айтсаң, кокусу ошол неме чын эле куулуп алган болсочу, деги байкаш керек. Баса, сырымдын энеси жеңилери айтып атабы? Айжамалды жакшы көрчү деп. 2-3 күндө бир жолу барып, аны менен ойномоюнча калчу эмес экен да. Ошон үчүн жанагын теп, тигилерди бирден алып барып, көмүп атпайбы? Деги бир шундуктан арылдык окшойт. Деги тырчылык эле болсунчу, деген күбүр шыбыр дагы айлапан аралап жүрдү. Жанагы бакшынын жара тартылып, тытмаланып калышы мындай болгон. Айжамал боорундагы кыбыраган бөлтүрүгүн көкүрөгүнө бекем кысып, сырым бастырып кеткен жакты бир топко карап турган. Бетин жууган жашка кайыл кечке ошол арчанын арасында отурган. Кайра-кайра күбүрөнүп. Чоң эне, колуман эч нерсе келе албады. Кантейин, канчыгынан айрылган көк чалдын көксөөсүн суутайын, өчү калбасын, элге зыяны тийбесин деп. Бөрүк айланып, көк чалга барганым менте өз башыма муш болду. Эгер төрөбөгөн болсом, түндөгү окуя болбойт эле да. Эмне кылмакмын? Силердин өмүрүңөрдүн кыскарышына мен себепчи болдум. Мен гана. Тиги сырым болсо, чынында сырымда эмне күнөө? Мени ооруп атат деп, бакшыны алып келе калганы жаман ойдон эмес эле да. Эми жанагы жаналгыч бакшыбы? Мына ошол баарын күмжам кылган. Ошол жаштайымда минтип тентиткен. Аны тытмалап, жанын алса дагы аздык кылат. Эл тигинтип чуу түшүп калганда, байкуш сырым кантип токтото алмак? Жакшы эле бала эле. Дилинде жакшы көрчүмүн. Эми эси болсо ата-энемди, чоң энемди ушул бойдон калтырбай кастарлап көмүп койсо, анда эки дүйнөдөгү нааразычылыгым жок эле. Жок дегенде жайы тынч болсо, чоң энем арбагында колдоп жүрөт эле, деп отурган. Улам күйгүм кирген сайын чыйралып, көзүнө желмугуздай көрүнгөн бакшы элестеп, улам жаалы келип баратты. Аңгыча түн кирип, ан сайын жини келген неме калчылдап чыкты дагы бир жолу талкаланып жаткан короо жайды бир карап алып, айланайын энекебай, кош болгула менин жан биргелерим. Силерди алып кала албадым. Бирок жанагы жаналгыч бакшынын жанын мен алыптынам. Ансыз көксөм суубас, ылайым арбагыңда колдоп жүр, деп алды дагы аттап-буттап чуркап жөнөдү. Бул кезде бакшы кемпир шам жагып, жанына 5-6 кишини отургузуп алып минтип аткан. Мен Кудай алдында бир чоң иш кылдым. Байкадым, бирөөлөр үчүн жакшылык кылам дегени менен бирөөлөр үчүн ташбоорлук кылыпмын. Түндө кара кемпирдин кыштоосуна барып, кемпирди өлтүрүп, анын макулукка айланган уул келинин таш менен жанчыганбыз. Жандыкты өлтүргөн мыкаачылык экен. Мен көркөөлөрдү өлтүргөнүбүзгө сыймыктанып, элди көтөрмөлөгөнүм менен мына азыр дагы шам жагып, колдоочуларымды чакырганым менен келбей атышат. Кара кемпирдин ал эле эмес, жанагы бөлтүрүктөргөн кызынын каргышы күчтүүрөөк болуп кетти. Карышкырдын акылдуулугу, эрге өкүрөктүгү адам менен кандаш болгон үчүн окшойт. Сен бекер кылдың, деди бир колдоочум. Ал таарынган боюнча менин болгон кан касиетимди сууруп кетти.
Эми мен жашымды берип гана тиги дүйнөгө тынч болом. А тиги дүйнөгө кетериме аз гана убакыт калды. Мен өз дилим менен тиги дүйнөгө барарыма макулдугумду берип аткан үчүн гана мага кучак жайып атышат. Тиги дүйнөдө жүрүп, бул дүйнөгө адамдардын дилин, жан дүйнөсүн тазарта алам. Ал үчүн мага өчөшкөндүн көксөөсүн кандырыш керек. Мына, азыр. Ошентип сүйлөгөн боюнча шамалдын үлбүр-бүлбүр эткенден улам бакшаял башкача көрүнүп, эшик тарапка басты. Кайра кайрылып, башын төмөн ийип койду дагы: "Адамдар, азайып, көп күнөө болсо кечиргиле. Мен чын дүйнөмдө чын дилим менен кетип баратам. Себеби бу жалган дүйнөгө кылган жамандыгым үчүн жанымды арнап гана тазаралам." Дегиче сыртка кадам таштай электе ар эткен жапайы үн чыгып, каякадыр сүйрөп кеткенсидей. Жанагы отургандар дүрбүп, элди ойготуп, таң атканча издеп жүрүшүп, эртең менен жара тартылып, сөөгү ар кайсы жерде чачылып калган бакшы кемпирди таап алышты. Адамдар антип кымгут болуп атканда, жыртык чапан, эски көлөшчөн Айжамал койнуна каткан бөлтүргүн бекем кысып, ашуу жакка бараткан. Кулагына тетигил ак мөңгүлүү тоонун ары жагында оорулаш эл бар деген сырымдын сөзү жаңырап аткан. Жери жортто баскан Айжамал койнундагы кыбыраган, көзүн ача элек бөлтүргүн бооруна бекем кысып коет. Ошентип жүрүп отуруп, 2-3 күн дегенде эптеп, мөңгүлүү тоону ашып, андан ары улам эңиштеп, күндүз жашынып, түндөсү гана жолго чыгып жүрүп отурат. Талаадан козулак, чөп чаржеп, эптеп ачка калбастан айласын кылат. Бир түнү кираткан машиненин жарыгын көрөт. Бир топ күндөн бери адамзатка кабылбай жашырынып жүргөн Айжамал бу сапар кол көтөрүп, машинени тосот. Тушуна келип токтогон машиненин шопуру гана жалгыз экенин көрүп, жүрөгү ылдыйла түшөт. Эптеп, дагы ылдыйлап, элге аралашыш керек эле. Эл катары тамак аш ичип, эл катары кийиниш керек болчу. Аны ойлогон Айжамал шопурдун ар кандай сөздөрүнө жумшак жооп берип жүрүп отурат. А түгүл шопурдун тийишип, сылап сыйпагана дагы каршылык кылбайт. Анан бир маалда машинесин токтото калып, Айжамалга асылып киргенде да жөн коет. Анткени Айжамал үчүн кайра жакшы болчу. Себеби тиги менен эптеп жакындашып алса, талаа түзгө жүрбөй, баш калкалар жайга түшөмбү деген ой пайда болгон. Шопур да аты Касым экенин, кайсы жерге экенин айткан. Аңгыча шопур өп жыттап, жаңы эле кучагына куушура кысып, иш көтөрдө көзүн ачып, ээрчигенче жарап калган бөлтүргө ыркырап келип, шопурдун кежигесине асыла калды. Бөлтүргө антип коруганына бир чети ыраазы боло түшсө, бир чети өкүнө түштү Айжамал. Андан ары машинесин айдап келаткан шопур бузулуп калды. "Түшө тургула, оңдоп алайын", деди дагы машинесинин башын ылдый карата алып, чукулап кирди. Аңгыча от алдырганын көрүп, айдап качарын туюп, алдыга чыга калып, маңдайынан жабышканына болбой айдап жөнөдү. Ушунчалык жини келген Айжамал кыйкырып баратып, машиненин алдына кулап түштү. Чала ула сүйрөлө түшүп, багы бар экен, аман калды. Бирок аябай жанчыла түшүптүр. Денеси көк ала, бети башы айрылган, кийим кечеси ого бетер тытылган. Ошондон баштап шопурдун элеси көз алдына сакталып калган. "Карап тур, кокус эле жолуксам соо койбойм", деп кекенип алат. Эстегенде. Андан ары эптеп сүйрөлүп баратып, бир мүрзөгө туш болуп калышты. Бир жаңы казылган мүрзөнүн жылуу топурагын жазданган бойдон уктап кетиптир. Көзүн ача берип таң калып калды. Себеби бөлтүргү кыңшылап, жаңы топонун бир топ жерин оюп салыптыр. Аны тыйбай жөн койду. Кайрадан уктап кетти. Айжамал ойгонуп кеткенде жерге жарык кирейин деп калыптыр. Элеңдеп тура калганда бөлтүргү казып отуруп таап алган экен. Ак чүпүрөктү тытмалап салып, 5-6 жашар баланын өлүгүн үзүп жулкуп атыптыр. Бир саамга үнсүз карап турган Айжамал шилекейин кылкчытып алды. Көптөн бери тамак ичип көрө элек неме анын үстүнө аябай этсиреп калган. Анткени тиякта экенде чоң энеси 2-3 күндө бирде эт кайнатып, шорпой чирер эле. Бөлтүргүнүн үзүп жулкуп атканы жакшы көрүнүп, ордунан жылып, өзү дагы жетти. Колун сунуп, бир жеринен тартып көрмөкчү болуп баратып, тык токтоду. "Ой, эмне болуп атасың? Эмне? Сен дагы жырткыч болгуң барбы?"
Чоң энеңдин сөзү эсинен чыгып кеттиби? Тарт, жаман оюңан дегендей сезим келе түшүп, колун тартып алды. Тарт, эмне жеп атканыңды билбей атасыңбы? Жыткыч болуп каласың. Ушунчаңда токтот. Дагы жакшы, каны коюлуп, даамы билинбей калса керек. Болбосо адам канын даамдап алсаң, бир күнү менин өзүмө дагы кол салып жүрбө. Биротоло макулук болуп кала элегиңде бас мындай, деп коораган Айжамал бөлтүрүктү алып кетти. Бөкчөңдөй чуркап, токойду көздөй жөнөдү. Аларды чукул эле жерден тикчийген, тентиген ит жүргөн. Айжамалдар узап кетери менен жетип барып, баланын өлүгүн каалашынча тытмалап кирди. Ошол эле күнү көркөөлөр кече коюлган баланын мүрзөсүн ачып, тытмалап жептир деген тир укмуш шыбыш эл аралап кеткен. Бир орунга калып кала албай, же элге көрүнө албаган Айжамал жатактагы жашыргандардан тажап бүткөн. Анда санда тоо жакты карап коет. Тоого чыгып кетип, ээн эркин жүргүсү келет. Дагы бир жолу үстү түшкөн мүрзөнүн ичине кирип уктап калган. Бу сапардагы бөлтүрүк ататынча жаңы көмүлгөн мүрзөнү казып кирген. Кичине ачылып калган кезде бөлтүрүгүн жетелеп дагы алып кетти. Бу сапардагы тентиген көркөө ит ачылып калган баланын сөөгүн тытмалап жеп кирди. Эртең менен эле кайрадан дагы бир айылдын четиндеги мүрзөдөн жаңы коюлган баланы тытмалап жеп кетиптир деген сөз тарап кетти. Ай эртеси түнү Айжамал эңсеген тоону көздөй жөнөп кетти. Ак карлуу тоонун этегине жетип, бир үңкүргө баш паник кыла калды. Бир-эки күндөн кийин ошо үңкүргө чукул жанына келген койлорду көрдү. Азыраак кой болчу. Жайыттан бөлүнүп калган койлор экенин түшүндү Айжамал. Ал койлорду карап, бөгүп калган бөлтүрүгүн бир тойгузуп алгысы келди. Бөлтүрүг менен сүйлөшүп, көнүп калган. Жесең же, бирок бирди гана. Антпесең, баарына кол салып ийгенде, бул чөлкөмдөгү адамдар биздин изибизге түшүшү мүмкүн. Анда эле шорубуз, андан көрө бирөөнү басып чыгыл. Мен алыс кетирбей имерип турайын. Таң атканда таап алган ээси сүйүнүп калат да, деп кооранып атты. Аңгыча ошондой эле болду. Ай эртең менен издеп келген ээсине жолугуп, кечинде барууга макулдук алды. Участковый кыйкырган бойдон чалкасынан кеткенде Айжамал коркуп кетти. Мурун тишин шакылдатып, баарына кайыл болуп бараткан. Ошого жараша тумшуктары дагы кашкырдыкына айланып, ошон үчүн тумшугун кармап алган. Капысынан чоң энесинин арбагы көрүнүп, участковыйды үстүнөн тартып алганда кокосун жулуп алары белгилүү болчу. Ал эми тырмактары дагы бөрүнүкүндөй учтанып, ийкейип катуу болуп бараткан. Чоң энесинин арбагы участковыйды калкыта кармап турганда тура калып, бурчукка корголгондон бери кайрадан өзү калыбына келаткан. Анан чөгөлөп, кечирим сурайм деген участковый Айжамалдын колун тарта берип, шакылдаган ит тумшукту көрө калып, чалкасынан кетпедиби? Эми эсинен тана түшүп, оонап калган участковыйды бир саамга тиктеп калды. Сооп болот. Дагы ас болгондо кокоңдон ажырап, сөөгүңдү эшиктеги кишиң жүктөп кетмек, деп ойлоп алды. Акырын туруп барды дагы чөмүчкө суу сузуп келди. Бетине жаба коюп жиберди эле, бир силкинип алып көзүн ачты. Бул кезде Айжамалдын жүзү өз калыбына келип калган. Алактаган участковый эмелеки көргөнүнө ишенбей Айжамалды тиктей берди. Акырын козголуп, эмгектеп, арты менен жылып эшикке чыкты. Анан шарта тура сыртка атып чыкты. Тили байланып калган эмедей үнүн чыгара албай, жанындагы машина айдап бараткан кишини көрүп, мен көрдүм, иттикиндей тумшукту көрдүм, деп айтайын дейт. Тили күрмөөгө келбейт. Үнүмөн айрылдымбы дегендей тамагын кыра жөтөлдү эле, кадимкидей эле экен. Бирок дагы эле сүйлөй албай атты. Сүйлөйүн деп келатса эле кемпирдин ак чачы көрүнөт. Же Айжамалдын ит тумшугу элестей калат. Ай кудайым ай, дудук болуп калдымбы? Деп жакшы эле кыйкырайын деди эле, үнү чыкпай койду. Бүттү. Бөөдө тилимен ажырадым. Аттиң, деп ойлонуп калды. Көзүнөн жаш акса. Эртең менен үн сөз жок участковый начальник милициянын алдынан иштен бошотууну суранган арызын таштады. Участковыйдын жумуштан бошотууну өтүнгөн арызын көрүп, начальник милиция чочуп кетти. Ой, эмне болду сага? Ушундай болуп калды. Ушундай болуп калган эмнеси? Участковый эми эч нерсе айтпай эле алаканын жайып туруп алды. Болуптур. Эми бошотоюн.
Атиги өзүң баштаган көркөнү эмне кылабыз? Же унчукпай эле ушинтип кутулуп кетем деп атасыңбы? Жок жигит, аягына чыгасың. Же өз арызың менен эмес, статья менен бошотом. Кудай берген жумуштан качып атканыңа жол болсун, деди начальник милиция. Бир чети таң калыштуу, бир чети өкүмдүү. Ошол учурда участковый начальник милициянын көзүн чакчайтып, кечке тиктеп калды. Аны көрүп, начальниктин дагы дене бою дүркүрөп кетти. Жинди болуп калганбы деген көз караш болчу. Чынында ал кезде начальниктин төбөсүнө баягы ак чач кемпир турганы көрүнүп, ошол үчүн корккон боюнча тиктеп калган эле. Аңгыча тиги ак чач кемпирдин чачы начальниктин мойнуна ороло баштаганын көрдү. Түгүл, сени бошоткусу келбесе, муну дагы эсине келтирем. Коркпой эле кой. Кемпирдин үнүн дагы укту. Аңгыча участковый: жолдош начальник, сизди дагы өлтүрөт, деп кыйкырган бойдон начальниктин жанына жетип барды. Ал кемпирдин чачын тигинин мойнунан бошотом деп аракет кылып аткан. Бирок бошотмок түгүл, башкача бир күч менен начальниктин мойнуна бекем кысып, муунтуп кирди. Ошол учурда начальник кнопканы басууга үлгүрүп калды. Сырттан кирип келген милициялар тапанчаларын даярдап алышып, участковыйды начальниктен ажыратканга аракет кылып киришти. Начальниктин мойнунан колдору ажыраган менен: өлтүргөн атат сизди дагы. Качыңыз, жашынып калыңыз. Арызыма кол коюп салыңыз, кутуласыз, деп кайкырып атты. Качан гана участковыйды сыртка алып чыгып кеткенде кийимдерин күбө, көйнөк галстугун оңдоду дагы участковыйдын арызын бир бучуна, ден соолугуна байланыштуу бошотулсун, деп колун бадырайта коюп туруп, калган дежурныйга: госпиталга жеткиргиле. Бул психический ооруга кабылган тура. Врачтарга түшүндүрөсүңөр да мага кол салганын, деп койду. Дежурный шарт чыгып кетти. Көркө аял деп кайдагыны чыгарып алганына ишенген мен дагы акмак. Көрсө, бул ооруп калган турбайбы? Дагы жакшы өз багында келиптир. Мени чагып, жомоктой немеге ишенбей, көркө операциясын жаптырып салайынчы, деп кооранган начальник дежурныйдын кнопкасын кайра басты. Касым адатынча эртең менен эрте гаражга келген. Көркө жөнүндөгү икаяны Касымга жабыштырышкан эмелер түз эле Касымга суроо беришти. Ой, биздин участковый жөнүндө уктуңбу? Жок, уккан жоксуңбу? Кызык, башкалар угуп, сенин укпаганың кандай? Ошону айтсаң. Саат сайын артынан түшүп эле жаныңды койбой атчу. Анан кутулган турбайсыңбы? Мына, кайдагыны баштап салып, ошонун айынан бир жапжакшынакай болгон участковый баланы жинди кылдыңбы? Шопурлардын биринен сала бири жарышып, сүйлөп атканына таң караган Касым чыдай албай кетти. Ой байкелер, айткылачы, эмне болуптур? Мен айтасыңар, бирди экиге кошуп айтканга кыйын элеңер. Кыйыны жок эле, жинди болуп кетиптир. Болгондо дагы сенин айыңан. Койгулачы, деп уккусу дагы, сүйлөгүсү дагы келбей, орундукка көчүк басты. Ошого уда эле диспетчерге минтти. Мен кайда барат экенмин? Путевканы бериңизчи. Путевканы эмне кыласың? Чын эле, бүгүн бир баабедин кылып эс алчы андан көрө, деди тамашалагансыган диспетчер. Ойго окуй, сиз дагы жөн бербейсизби? Деди эле аркы четте отурган башкарманын шоопуру Эмил минтти. Чын эле каке, ушундай имиш болуп атат. Башкарма начальник милициянын өз оозунан угуп чыкты. Биздин участковый адагенде арыз жазып кетиптир. Иштен өз ыктыяры менен кетүүгө уруксат сурап. Анан участковыйга таң калат да начальник жөндөн жөн эле бошоңгусу келип атса. Аңгыча эле участковый сизди дагы өлтүрөт, деп барып муунтуп кириптир. Милициялар кирип барып араң ажыратыптыр. Анан участковыйды жиндикканага жаткырышкан окшойт. А участковый: мен таптазамын, мени кое бергиле, деп кыйкыра берген экен. Дары сайып араң эс алдырыптыр. Начальник милиция башкармага айтыптыр: жанагы Көркө аял деген ишти жаптырдым. Мындан кийин Көркө деген оорудан алыс болобуз деп. Кыскасы, каке, сен дагы жөнү жок жомокту баштабай жүр. Бирок, деп барып, Касым токтоп калды. Аз жерден бирок бөлтүрүктү көтөргөн келинди көргөнүм чын болчу да. Түгүл Айжамал экенине көзүм жетип турат, дейин деп барып токтоп калды. Ушунусуна дагы Кудайга шүгүр, деги ач кулактан тынч кулак болуп жашай элечи, деп ойлоп калды.
Бир убакта акырын сыртка чыкты дагы КамАЗын оталдырып алып, адыраңдаткан бойдон айдап жөнөдү. Бөөдө балайдан кутулдук деп сүйүнчүлөгөнү кетти окшойт. Байкуш тим эле жинди болуп кете жаздады го. Өзү дагы кайдагы балайыны баштап алып. Байкуш эмне кылсын? Баласынан бөөдө ажырап атса, ойлоп таап айтып койсо керек. Бирок баягы бөлтүрүгүн союп кеткенде аны баласынан бетер куруп, эсинен танып калган эмнеси? Ой койгулачы, мындан кийин ошондой калп окуядан алыс бололучу дешкен гараждагы шоопурлар коорашып атышты. Ачаң ыскыткан бойдон айдап барган Касым үйүнүн эшигинин алдына токтоду. Шашып ушуп үйгө кирип барды дагы оокат жасап жүргөн Нурмираны кучактап калып, бетинен өп жиберди. Ботом, эмнени түшүнгөн көрө калдың? Деди Нурмира. Айланайын, деги жанагы балайдан кутулдук окшойт, деди Касым. Балең эмне? Балем ушул. Участковыйдан кутулуппуз. Экинчи бизди көркө деген неме боюнча сурак кылбайт. Мындан кийин андай кокуйдан алыс бололучу. Бай эле ошончу керек болчу. Адам ишенбеген нерсени айткан өзүң да. Нури, жети токош жасачы. Экинчи бөөдө кырсыктан, көзгө көрүнүп көрүнбөгөн көрүмчүдөн алыс бололучу, деген Касым барбалаңдап кирди. Күйүп эле болгон Нурмира куймак куюп келип, балдары менен жакшылыкка бата кылышты. Сөз арасында ойлуу отуруп калган Касым унчукту. Нури, менде азыр бир ой болуп турат. Эмне ой экен ал? Сыдыктарга атайын чоң кыштоого барып калсам, сени дагы кошо ээрчитип алсам, бир жакшы дасторкон даярдасаң, жанагы Айжамалдын алдынан өтүп койбойлу. Эмне? Кечирип кой. Сен жөндө ушак тараттым эле. Баламды тытмалап, менден ажыраткандагы эми сен эмес экенсиң. Экинчи алдыңан кыя өтпөйм деппи? Жок, антип айтпайбыз дечи. Бирок чогуу келатып эле учурашканы киргендей болуп коебуз да. Касымдын минткенине уюу түшкөн Нурмира унчукпай калды. Жок дегенде экинчи кек сактабас деген сөздү ичине калтырган Касым дагы ойлуу отуруп калды. Андан ары Айжамалды эстеп, ар кайсыны ойлоп отурду. Чын эле, биздин барганыбыз туура болобу? Сыдыкко ичинде кири жок неме кудуңдап эле тосуп алат. Бапыраңдап калат болуш керек менимче. Анткени башка бирөөлөр менен алыш-бериш кылып көрбөсө, деги эле Байкуш Сыдыкты оңой менен өз ичине дагы кошушпайт өңдү, жанагы туугандары. Ошон үчүн башка бирөө болсо дагы ал жайын сурап барса, анда абдан эле жетине албай калат болуш керек. Бирок билбейм, Айжамал кандай кабыл алат? Баарын жайгаштырып коюп, алдына өтүнүп барганым туура болобу деги? Эмнеси болсо да дагы бир жолу барып көрөйүн. Усуп берген мылтыкты алып алайын. Октоп коюш керек. Не бар не жок. Антпесе өмүр бою эле качан көркөө кирип келет деп коркуп жүрмөк белем, деген чарбыттаган ойлорго аралашып калды Касым. Сырым кара кемпирди анын эки карышкырын тоонун кырына алып барып көмгөнүнө ыраазы болуп калгансыды. Айжамалдын алдындагы бир милдетим ушул болчу. Кара кемпирдин дагы касиети бар эле. Бөөдө каргышына калбасам болду, арбагыңда кечирер деп көөрөнүп алчу болду. Бир маал кара кемпирдин кыштоосуна бастырып келет. Айжамалды элестетет, анын күлүп чыгып келатканын. Сырым байке, үйгө кирбейсизби? Деген алгачкы сөзүн эстейт. Ан сайын Сырым өзүнчө каадаланып калчу. Бир чети үйүнө кирип кеткенден дагы тартынчу. Кирбей эле коюнчу Айжамал, андан көрө жөн эле сүйлөшүп туралычы, дечү. Анда Айжамал Сырымдын колунан алып, ат үстүнөн оодарып кетчүдөй тартчу. Болсо болбой эле үйүнө жетелечү. Рас келбедиңизби? Жалгыз чай иче албай жаттым эле. Жүрүңүз эми, деп туруп алар эле. 20да болсо дагы калбаат тартып, 30дагы жигит сымал токтоо болчу Сырым. Ошого жараша сөзмөр эле. Аз сүйлөсө чоң кишини кичиретип койгондой болчу. Анын айтып отургандарын угуп отуруп, кээде Айжамал ушунчалык акылды кайдан табасыз деп алчу чыдабай. Анда дагы токтоо тарткан Сырым эч кайдан таппай эле. Турмуш өзү ушундай да, дечү. А турмуштун өзү ушунчалык экенин кантип билесиз? Дечү Айжамал суроо узатып. Мен көбүнчө элди көрүп жүрбөймбү? Анан китепти көп окуйм. Балким китеп дагы көптү билишиме көмөк берет болуш керек, дечү Сырым. А мен болсо сизден башка эч ким менен сүйлөшпөйм. Чоң энем эмне үчүн бирөөлөрдүкүнө ээрчитип барбайт билбейм. А түгүл сиздей болуп окуган дагы жокмун. Адегиче тамга тааныбайм.
ошон үчүн чоң энеме таарынып кетем деген бир жолу Айжамал. Окуй, ошо дагы болчу эле. Ушу сенин окуганыңды билбепмин. Чынында окубай жүргөн балдар кыздар көп эмеспи? Жаман эле болушат экен. Ошон үчүн сен дагы жок дегенде бирдеме билишиң керек. Тамга таанып, окуганга жарашың керек. Мага тил алсаң, сага тамга таанытам. 15-16га келип алып, тамга тааныбаганың кантип болсун? Деген сырым ар кандай кагазга тамгаларды жазып келчү. Намыстан чугу Айтор Айжамал бат эле тамга таанып, окуганга жарап калган. Короодогу топуракка чийип жазып киришчү. Анан эле өзүнүн өзү качып калганын эстеди сырым. Көрүнө калса дагы Айжамал көзүн ала качып, жертиктеп калчу. Анын көз көрүнө анткенине кыжаалат болчу. Демейдеги шартылдаган, көздөрү жайнап, ар дайым күлүп турган Айжамалдын мындай абалын чоң энесинин тыйып атканынан көрчү. Антейин десе, чоң энеси деле сырымга жакшы мамиле кылчу. Азыркыга чейин түшүнбөйм. Кантип Айжамал күчүктөрөдү? Кантип? Ит мененби? Болбосо карышкыр менен байланышып калды. Эч башы жетпейт. Ишенбейт дагы. Балким бакшынын азгырыгы менен күчүктөрүлүп атканы көзүнө көрүндү экен. Айтор суроонун үстүнө суроо келет. Баары жоопсуз. Көз алдынан Айжамал кетпейт. Акыркы жолу арча түбүндөгү көз жашын коюлтуп отурган элеси гана биротоло көз алдында кала берди. Кээде туруп жөө жалаңдап жөнөп бергиси келет. Өзү уккан тетигил ак мөңгүлө тоонун ары жагындагы бейкут жашаган уурулаш элге жеткиси келет. Эгер ошол тоону эле ашса, анда оңой эле Айжамалды таап алчудай сезет. Айжамал ошол тоонун ары жагында бир үйдө алиги кыз кезиндей күлүп жайнап жүргөндөй сезет. Бир туруп алыста калган ата журтун, өскөн жерин, чоң энесинин баскан изин сагынып куса болуп, көзүнөн жаш тыйылбай аткандай, зарлап, көрүнгөндүн эшигинде түрткүнчүк болуп жүргөндөй туят. Түгүл күндө бияк жакты карап, сырымды күтүп, сырымдан жардам үмүт этип аткандай сезет. Отуруп тура калып, жок, мен барышым керек. Ал мени күтүп жүрөт. Ага менин жардамым керек. Мен издеп барам, деп өзүнө өзү убада берип. Бирок кантип деген суроого кабылганда башка чапкандай боло түшөт. Касым машинесин короого токтотуп коюп үйгө кирди. Адатынча балыкчыга барып келген неме базарлыгын көтөрө кирди. Чай чемек, таттуу тарапа болчу. Бала бакырасы менен тамак ичип отурганда Нурмира минтип калды. Мурунку участковый көчүп кеткенин айтыптыр. Ажыраш аяк берет экен. Эртең Касым сөзсүз келип, тамак ичип кетсин, аялы экөө деп чакыртып жибериптир. Байкуш, акыры кеткен атыптыр дечи. Көркөнүн бетин ачмайынча жаным жай албайт деп, катуу киришип атты эле. Кандай болуп, жин ооруга чалдыкты дейм да, деди Касым ойлуу. Ошону айтпайсыңбы? Эч кимге айтпай атыптыр го, эмне ооруга чалдыкканын. Түгүл аялы сураса дагы эч нерсе айтпай коюптур. Болгону деле ушундай иштен тажадым. Андан көрө шаарга барып, көчө шыпырганым өйдө, жанга тынчыраак. Мен оорулуу болуп калыптыр деп атышат. Мейли, ошондой ойлой беришсин, деп коюптур. Бизге канча жыл участковый болуп иштеди. Мурункулар 2-3 жылда эле алмашып турчу эле. Бул 5 жылдан ашык турду го, деди Нурмира. Ошондой болду го, жакшы эле тоюнду го бизден. Акыркы убакта жаш туруп, арааны ачылып кетти. Жоголгон малды таптырыш үчүн дагы бир неме бербесең баспайт деп калышты эле. Анан баарын эле кайдан билесиң? Билбей койчу эле. Сен таң атпай кетсең, түндүн бир маалында кээде 2-3 күндөп жоголуп жүрүп келесиң. Анан мен билбегенде, мен укпаганда, сен укпак белең, деди Нурмира. Касым мойнуна алгандай баш эке отуруп калды. Эртең менен түшкөгө чакырылган коноктор участковыйдын үйүнө келип калышты. Касым бергенде участковый ордунан тура калды. Бир чети өзүнүн төрү болгондуктанбы, же Касымдан кичүү болгон үчүнбү, бөйпөлөктөп, эзели байке деген сөз оозуна кирбеген участковый: "Келиңиз, Касым байке, төргөтүңүз", деди. Касым дасторкон четине отуруп, участковый сунган чайды алып, жаңы эле тасмал үстүнө коюп атканда, участковый: "Касым байке, сааттын баары сизде турбайбы? Сизди жоготкон атат", деп кыйкырып келип, Касымды басып жыгылды. Эл чуручу түшүп калды. Жабылып тура калышып, Касым менен участковыйды ажыратканга киришти.
Элептеп ажыратты эле участковыйдын көзү чакчайып, бир чекитти тиктеп калган. Чылпылдаган кара тер жаагылдай коюлуп, сен баарын кылган. Сен болбосоң ушул абалга келмек эмесмин. Тетигини айтып атпаймынбы? Менин ишиме тоскоол болгон сен экенсиң да. Энеңди, деп сөгүнүп алды. Участковыйдын аялы чуркап келди. Участковыйдын бетине жаба суу куюп жиберди. Участковыйдын көзүнө ак чач кемпир көрүнүп, Касымдын төбөсүндө турганын ким эле ойломок эле. Ойлорунда оорусу кармады дешип, жабылып, колу бутун кармап калышты. Бетине суу жаба коюлганда эсине келе түштү. Кадимки абалына келип, өзүн колу бутун бекем кармап, тегеректеп тургандарга кайрылды. Мени кое берип койгула. Мен сопсу элемин. Мынчалык жардабай эле койсоңор болмок. Кантип жардабайбыз? Айланайын. Кишини коркутуп жатпайсың бүтүм эле, деди бир кемпир. Орунан туруп барып, Касымга көзү чалдыга түштү да, кечирип коюңузчу, деп алып, сыртка чыгып кетти. А бечара чын эле оорукчал болуп калган турбайбы? Бу дарт деген дагы ар кандай жабышат тура кишиге. Ошону айтпайсызбы? Ушу участковый бала ушундай оору менен ооруп калат деп ким ойлоптур? Деги эле оорусу бар экени деле билинбейт. Күнөөсүз адамдарды бөөдө каралаган деле болбойт. Каргышы тиет, жаман сөзү калат дегендей. Дешип отургандар күбүңдөшүп киришти. Отургандын бирөө: Касым, эмне өчү бар эле сенде? Түшүнөн кетпес иш кылып койгонсуң го. Я, деп тамашалай Касымдын Айжамал жөнүндө тараткан эмиш кебин көпчүлүк эл билет эле. Тигинин машинесин коштогон киши болбоду. Кайра иштеринен ушу Касым дагы жөн жүрбөйт. Капкайдагыны чыгарып коюп, бөөдө жакшынакай келиндин бетине көө жаап, аны саас келгенсип, бу милисасы дагы ошол сөзгө ишенип, артынан түшүп алган тура. Балким байкуш келиндин деле кусуру бардыр. Мунусу ушак кылса, дүңгүрөтүп, милисасы сен көрүп коосуң деп, аны сурак калса, жаны кейип кеткен эме каргыш айтып жибербей кое албайбы? А каргыш деген жаман. Андайга кабылган кишини эмне гана кылбайт? Деген сезимдерди ойлоп атышты. Эт аш желип, бата кылынгандан кийин эл сыртка чыга баштады. Алды кетип атып, участковыйга кайрылып, каалоо тилектерин айтышты. Касым дагы жөн эле басып кете албады. Денеси дүркүрөп, дагы бир баса калчудай абалда болсо да, колун сунуп, участковыйдын көзүн тике карабай минтти. Болуптур кайда жүрсөң дагы бала бакыраң менен аман бол. Касымдын колун кыса кармаган участковый бооруна кыса кучактап, кулагына шыбырады. Өткөн кеткен иштерди унутушалы. Сиз дагы аман болуңуз. Бир гана өкүнүчүм, баягыда силер сураганда эле жанагы балекет ишти жаап салганга аракет кылсам жакшы болмок экен. Акыры мени ушул иш союп кетти. Билбейм, менин жүрөгүмө так калтырды. Бирок шегим арылган жок. Аларда баары бир сыр бар экени билинип турат. Балким кийин ушул ишке дагы бир кайрылармын. Участковый ушул сөзүн айтып бүтө электе өзүн өзү чекеге чаап: Ой жок, баары жалган, болбойт дагы, деп калчылдай кыйкырып алды. Темтеңдей түштү. Касым участковыйдын кучагынан бошоно калганда эле артын карабай шыпылдап жөнөдү. Айжамал участковый эмгектеген бойдон артына жылып чыга качканда жеңилдей түшкөн. Сырттагы машина дүрөтө от алып жүрүп кеткенде гана бир балайдан кутулганына көзү жете. Кагылайын чоң эне, арбагыңдан айланайын. Энекебай, мени арбагыңда дагы жөлөп таяп жүрөт турбайсыңбы? Ыраазымын сага, деп көйрөнүп алган. Дени бою шалдырап, бир далайга чейин кыймылдабай отурган. Денесиндеги титирек жогулуп, баары өз калыбына келгенче уктап аткан эмедей көзүн сүзүп үлдүрөй түшкөн. Бир эсе чоң энесинин арбагы ар дайым жанында болорун ойлоп, өзүнө өзү ишене түштү. Ошол бойдон кечке шалдырап араң жүрдү. Кечки тамакты ичери менен адатынча жата кетти. Айжамалдын кабагы салыңкы жүргөнүн көргөн Сыдык 2-3 жолу: Алтыным, эмне кабагың тырышып калган? Ооруп атасыңбы? деп сураган. Табым болбой турат, деп жооп берип койгон Айжамал. Түндүн бир маалында катуу уктап аткан Сыдык ойгонуп кетти. Айжамал ичик жамынып сыртка чыгып бараткан экен. Уйку соодо жаткан Сыдык көп деле эти бара албады. Жөн эле сыртка чыгып кеткени бараткандай кайра көзү илинип кеткен. Бир убакта чукуранып,
Айжамалды кучактачудай колу сыйпалап барып чочуп ойгонду. Айжамал жок эле. Жаткан ордо эбак муздап калган экен. Сыдыктын жүрөгү шуудей түштү. Карбаластап, чала кийине калып эле сыртка атып чыкты. Тамды айлана басып, Айжамал, Айжамал, кайдасың? Айжамал дейм, деп үн салса дагы жымжырт болуп туруп калды. Короону айланып басты чакырып. Жок. Чөп короону карады. Үй менен короону 2-3 сыйрадан тинтип чыкты. Жок болчу. Аңкыча бутуна жумшак неме илине түштү эле. Караса, Айжамал жамынган ичик жаткан экен. Сыдыктын дене бою муздай, бутуна тушала түштү. Качкан экен деп алды. Ошол кезде тээ алыстан тоонун төр тарабынан аянычтуу уулган карышкырдын үнү кулагына шактей түштү.